Мага бүгүн 22 жаштагы бир иним кайрылыптыр. Анан мен анын жазган катын мындай өзүнүн уруксаты менен кыркып алып туруп Инстаграмга сторисиме коюп койсом, кийин көпчүлүгү кыжалат болуп жазып баштаптыр. Эмне болду, эмне деп жооп бердиң? Анан астафиралла, Кыргызстанда да ушундай бар бекен депчи. Мен негизи бөлүшкөн мындай история, тарых деп койчу, кейс деп койт го, ошолордун баардыгы бул реалдуу, 100 эмес 1000% реалдуу. Аны биз ойдон чыгара албайбыз ал нерсени. Биринчиден, экинчиден мен ошол адамдын, каармандын өзүнөн уруксат сурайм да, сен ушул эмеңди чыгарып берейинби десем, макул десе анан чыгарам. Эми караңыздар, мен бул суроо менен дагы бөлүшүп коеюн, себептен кээ бирлер окубай калгандыр, анычы суроо жооп кылып азыр талкуулайбыз да бунучу. Бул жерде суроо мындай келип атат: саламатсызбы чолпон, мен 22 жаштамын, мен кадимки эле кыргыз үй бүлөдө, мусулман үй бүлөдө чоңойгом дейт. Эс тартканыман баштап мен ичимде бир нерсе бар дейт. Мен өзүмдү гей деп эсептейм дейт. Караңыздар, гей деп эсептейм дейт. Экинчи жагынан бул нерсе биздин динибизде тыюу салынган дейт. Азыр менде эки чоң чечим турат дейт. Биринчиси дейт, мен диндин көз карашын бекем сактап дейт, бир кызга үйлөнүп, аны жана өзүмдү ушул нерсеге ишендиришим керек дейт. Же болбосо өзүмдү толук кабыл алып, бир келген өмүрдө бактылуу жашашым керек деп жаздыр да магачы. Анан мен буга жооп бердим: иним, бул нерсе туура эмес, ал оюңан кайт, экинчи вариантты кабыл ал, кызга эле үйлөн, үй бүлө кур, бул нерсе менен мындай психологдор менен иштеп койсоң нормальный эле болуп каласың десем, бул мага жооп берип атат да кайрачы. Бирок 90% психологдор өзүңдү кабыл ал, сен индивидуалдуулугуң ушундай, муну өзгөртүүгө эч кандай варианты жок деп айтышат го. Психологко барсам, тескерисинче мага экинчи жолго түшүп кеткенге көбүрөөк дуктан берип койчу дай деп атпайбы булчу. Мен бунун биринчи катынан эмес, экинчи жазган жоонан мындай үрөйүм учуп, ушундай бир башкача болдум да, ошон үчүн бул видео кичине узагыраак болот. Эми караңыздар. Психология деген илим бул так эмес илим. Математика так илим, мисалы 2-ге 2-ни кошсо 4, мен 2-ге 2-ни кошсо 5 десем, сиздер мен азыр чаң тополоң түшүп жатып каласыздар, чолпонго актагын айтпа деп, туурабы? Психология деген бул так эмес илим. Эми ар бир психолог бул теорияны алып алат дагы, практикада ар кандай колдонот да. Мисалы, могул жерде психология бессознательного деген Зигмунд Фрейдтин китеби турат мен алдымдачы. Мен буну окуйм дагы, өзүм түшүнгөндөй кылып айтып бере берем. Мен эч ким спорт этпейт. Чолпон окуптур, ошондой түшүнүгү менен айтып атат деп коет да. Эми иним, сен мындай кыл. Сен психологдорду укпа, сен даже мени да укпа. Сен азыр мындай проблемаң менен түз Кудайга кайрыл, түп-түз Кудайга кайрыл. Посредниги жок, эчтекеси жок. Бул прям укмуш чоң, глобалдуу көйгөй болгон үчүн сен түп-түз Кудайга кайрыл. Бул динде, кыргыздын каада